Assalomu alaykum dostlar, sizler menen Bek Shamirov. Бүгүнкү чыгарылышта космос, алам тууралуу кеп кылууну туура көрдүк. Биз космос мейкиндигин кооз жана укмуштуу экенин билебиз. Космостогу биздин жер планетасынын орду океандагы бир кашык сууга эле барабар болуп калат. Бир гана күн биздин көзүбүзгө чоңдой көрүнгөн жерге караганда 330 000 эсеге чоң. Астрономдор чөлдөрдөгү, чөлдүн жээгиндеги, жалпы жер бетиндеги кумду алып эсептей турган болсо, жердеги кумдун санына караганда асмандагы жылдыздардын саны көп деп айтышат. Алардын катарына австралиялык астроном Саймон Драйвер да кирет. Эми элестетиң, биздин планетабыз чөлгө бир даана будай таштап койгон сыяктуу эле болуп калат. Достор, бул мисал менен биз жер планетасынын канчалык кичинекей экендигин айткыбыз келди. Космологдор, физиктер жана астрофизиктер бүгүнкү күндө бизди таң калтыра турган космоско тиешелүү нерселерди билишет. Акыркы стоп каналы сиздер үчүн жылдыздарга башкача көз караш менен карай турган космос жөнүндө эң таң калыштуу жана укмуштуу фактыларды чогултту. Андыктан биздин видеого бир лайк коюп, каналыбызга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздердин колдооңуздар менен биз видеобузду баштадык. Достор, биздин алам канчалык чоң экендигин баарыңыздар түшүндүңүздөр. Демек, баарыбызга белгилүү болгон километр менен жылдыздардын аралыгын өлчөө кыйын көрүнөт. Ошол себептен окумуштуулар светтин ылдамдыгы менен ченешет. Бүгүнкү күндө дүйнөдө светтин ылдамдыгынан эч бир нерсе озуп өтө албайт. Свет ылдамдыгы 1 секундта 300 000 километр жүрөт. Бул өтө бат экендигин сиздерге бир канча мисал менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылалы. Андан соң жылдыздардын, галактикалардын аралыктарыны канчалык алыс экендигин айтып берүүгө аракет кылабыз. Жер планетасыны толук айланып чыгуу үчүн 40 000 километр жол жүрүп өтүшүңүз керек. Уна менен айланам десеңиз, айлар өтүп кетүүсү да мүмкүн. Светтин ылдамдыгы менен жер планетасыны 1 секундта 7 жолу айланууга болот. 1 секундта достор, же болбосо көзүңүздү жумуп ачканча убакытта жерди 7 жолу айланат. Биздин жер менен айдын алыстыгы 300 000 километр жол. Демек, светтин ылдамдыгы менен айга 1 секундта жетүүгө болот. Бул абдан бат дешиңиздер мүмкүн. Ооба, чындыгында абдан бат. Бул ылдамдыкта учуучу эч бир аппаратта чыгуусу мүмкүн эместей көрүнөт. Ушул ылдамдык менен күнгө учсак 8 мүнөттө жетебиз. Баттай көрүнөт, бирок унаа менен саатына 100 км ылдамдык менен токтобой дем албай күнгө барам десеңиз, 170 жыл жол жүрүшүңүз керек болот. Достор, бул менен биз сиздерге светтин ылдамдыгы канчалык бат экендигин айткыбыз келди. Себеби эми жылдыздардын аралыгын дал ушул светтин ылдамдыгы менен өлчөп көргөзүп беребиз. Биздин алам канчалык чоң? Унаа менен токтобой жол жүрсөң 170 жылда жеткен күнгө бизди 8 мүнөттө жеткире алган светтин ылдамдыгы менен ааламды кезип өтүү үчүн 46 миллиард жыл жол жүрүү керек. 46 000 же 46 миллион эмес, 46 миллиард жыл жүрүшүңүз керек. Эң кызыгы достор, анда да ааламдын аягына чыга албайсыз. Себеби бүгүнкү күндөгү эң жетишкен телескоптор 46 миллиард жылдык аралыкты гана көргөзө алат. Окумуштуулардын айтуусу боюнча алам чексиз болушу да мүмкүн. Башкача айтканда 46 миллиард свет ылдамдыгында жол басып өткөндөн соң эмне бар экендигин эч ким билбейт жана биздин заманбап телескоптордо көргөзө албайт. Эми ушундай чоң ааламда канча жылдыздар жайгашкан? Биз достор биринчи жылдыздарга эмес, канча галактика бар экендиги тууралуу айтып кетели. Наукага белгилүү болгон галактикалардын саны 100 миллиардтан ашуун. Эми бир эле биздин галактикада 100 миллиардтан 400 миллиардка чейин жылдыздар бар. Бизге эң белгилүү болгон жылдыз бул күн. Жерге салыштырмалуу 330 000 эсеге чоң. Эми элестетип көрүңүз, планеталарды кошпогондо күндөй чоң болгон жылдыздардын саны биздин эле галактикада 100 миллиардтан 400 миллиардка чейин жетүүсү мүмкүн. Эгерде ар бир жылдыздардын айланасындагы жер сыяктуу планеталарды эсептей турган болсок, анда триллиондон да ашып кетет. Мынча көп жылдыз планеталар бир гана биздин галактикада. Биздин көзгө көрүнгөн галактикалардын саны 100 миллиардтан ашуун экендигин дагы бир жолу эскертип кетели. Бизге жер планетасы чындыгында чоңдой көрүнөт. Тоолорду, чөлдөрдү көрүп өзүбүздү канчалык кичинекей экендигибизди түшүнөбүз. Бирок биздин жер планетабыздын ааламдагы орду океандагы бир кашык же болбосо бир тамчы сууга эле барабар болуп калат.
Океандан bir тамчы суу кемисе байкалбайт эле. Биздин жер планетабыз чындыгында ааламга салыштырмалуу абдан кичинекей. Бул кыскача видео биздин жер жада калса күн башка жылдыздарга караганда канчалык кичинекей экендигин көргөзүп турат. Ушундай чоң болгон жылдыздар албетте бири-биринен абдан алыста жайгашкан. Бизге күндөн сырткары эң жакын жайгашкан жылдыз бул Proxima Centauri. Анын аралыгы жерден болжол менен 4,24 жарык жылы алыста жайгашкан. Бул аралык жерден күнгө чейин аралыкка караганда 270 миң эсеге көп. Же болбосо жерден күнгө чейин 149 миллион 600 миң километр аралык болсо, күнгө эң жакын жайгашкан жылдыздын аралыгы болжол менен 40 триллион километр. Саатына 1000 километр ылдамдыкта жүргөн учак менен жүрсөңүз да, бизге күндөн кийинки эң жакын жайгашкан жылдызга жетүү үчүн 4 миллиард 566 миллион жол басып өтүүңүз керек. Эми бир жылдыздан экинчи жылдызга баруу эле ушундай алыс болсо, биздин галактикадагы 100 миллиарддаган жылдыздардын алыстыгын элестетүү да кыйын. Биздин галактиканы кезип өтүү үчүн жарыктын ылдамдыгы менен 100 миң жыл жүрүп өтүү керек. Ал эми бизге эң жакын жайгашкан Андромеда галактикасына жетүү үчүн жарык ылдамдыгы менен 2 миллион жыл жүрүп өтүү керек. Достор, биз азыр жарык ылдамдыгына айтып жатабыз. Эгерде километрге сала турган болсок, анда сан да жетпей калуусу мүмкүн. Достор, бүгүнкү күндө эч бир телескоп так жылдыздарды эсептеп чыккан эмес. Бул жогорудагы айтылган сандардын баары болжолдуу гана, балким аз же мындан да көп болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү биздин телескоптор ааламды толук көргөзө албагандыгы бул факт. Дал ошол себептен көптөгөн окумуштуулар, астрономдор ааламды чексиз деп да айтышат. Эми бир аз болсо да биздин жер планетабыз канчалык кичинекей экендигин элестетип алдыңыздар деген ойдобуз. Же болбосо дагы бир мисал келтирип кетели. Ай бул планета эмес экендигин баарыбыз билебиз. Күндүн 8 планетасы бар. Ар бир планетанын ай сыяктуу спутниктери бар. Жердин бир эле спутниги болгондугу менен Юпитер сыяктуу планетанын 67 спутниги бар. Эми достор, жалпы жылдыздарды, планеталарды, ай сыяктуу спутниктерди кошуп эсептей турган болсок, сан да жетпей калат. Чындыгында бүгүн наукага жылдыздардын эмес, жада калса галактикалардын так саны белгисиз. Планета спутник канчалык көп экендигин эч ким айта албайт. Дал ошол себептен аалам менен жерди океандар менен бир тамчы сууга салыштырат. Достор, эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бир лайк коюп колдоп кетиңиздер. Сиздер үчүн 1 секунд убакыт, биз үчүн мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга дем болот. Космос тууралуу дагы кызыктуу видеолорду чыгарышыбызды кааласаңыздар, анда комментарийге жазыңыздар. Жана Кыргызтоп каналына катталып, жаңы чыккан видеолорду ар дайым биринчи болуп көрүңүздөр. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.